Урматтуу берекелүү Чүй боорунун тургундары, кымбаттуу футбол күйөрмандары, ардактуу мекендештер. Бүгүн биз бул жерде эгемен Кыргызстандын тарыхында алгач ирет жер пайынан чатырына чейин жаңы курулган Достук арена стадионунун ачылышында турабыз. Айыл жергесинде 2,5 миң адамды батыра турган мындай футбол талаасы албетте сыймыктана турган жагымдуу окуя десем жаңылышпаймын. Ушундан улам бул жерде турган жалпыңыздарды, Ала Мүдүн районунун тургундарын, таланттуу жаштарыбыздын өнүгүүсүн шарттаган жакшынакай самалык менен чын дилимден куттуктаймын. Заманбап стадионубуз ак жолтой болсун. Улуу муундун эсинде болсо керек, бул жер бир канча жыл мурда тебеленип жаткан жөн гана талаа болчу. Андан кийин футбол дарбазалары орнотулуп, алгач спортко кызыккан жаштар топтеп, бара-бара айылдар арасында бир топ мелдештер өтүп жүрдү. Эл ичи өнөр кенчи деген накыл кептегидей, ушул эле райондун мыкты ойногон балдары талант деген команда түзүп, бир топ ийгиликтерди жаратып келишти. Алар 2022 жылы өлкөнүн премьер лигасында дебют жасап, азыркыга чейин Чүй облусунун Бешкүнгөй айылынын атынан өлкөнүн башкы чемпионатына кызыктуу оюндары менен көрүп кошуп келатканы мени абдан сүйүндүрөт. Моралдык жактан алып караганда, эми бул стадион чарчадым, чаалыктым дебей, талыкпай эмгек кылып жүрүп, атын алыска тааныткан талант командасынын өздүк жеке менчик стадиону болуп калды. Ала Мүдүн районунун тоо таянган айылдарындагы мындай жалындуу жаштардын демине дем кошуп, эл арасында спортко, футболго шыктуу балдарды алып чыгып колдоо керек экен деп, өткөн жылдын март айынан тарта жаңы стадиондун курулушуна өзүм көз салып турдум. Ары бери өтүп жатканда байкасаңыздар керек, курулуш иштери кызуу жүрүп, бир жылдан кийин дал ушул заманбап жай даяр болуп, мына минтип Ала Мүдүн районунун тургундарын кучак жая тосуп алып олтурат. Заманбап стадион дегеним, бул аренада футболчулар жана күйөрмандар үчүн бардык шарттар каралган. Футболчуларга ылайыкталган жатакана, тамактануу жайы, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, административдик бөлмөлөр, фитнес зал, медиа, расмий өкүлдөр үчүн жана УАР системасы үчүн дагы бөлмөлөр орун алган. Стадиондун негизги оюн талаасы табигый көк майсаң чөп. Мындан сырткары машыгуулар үчүн жасалма чөптүү оюн талаасы дагы бар. Ал эми стадионго орнотулган жарык берүүчү шамчырактар футбол беттештерин түнкү убакытта дагы өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк берет. Жаңы курулган бул стадион жети дубан элибизде, анын ичинде көп этностуу Чүй жергесинде ар дайым достук, ынтымак жана биримдик болсун деп тилек кылган Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Кыдыршаевдин демилгеси менен Достук арена аталганын баса белгилеп айта кетейин. Бул стадиондун курулушунун дагы демилгечиси ушу Камчыбек Кыдыршаев болгон. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, өткөн жылы Кыргыз футболун өнүктүрүү максатында 2034 жылга чейин Кыргыз Республикасында футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык кабыл алдым эле. Аны менен катар өлкөдө калктын түрдүү катмарын футбол менен машыгууга массалык түрдө тартуу үчүн шарттарды түзүү, футболчулардын чеберчилигин жогорулатуу, кесиптик жана ышкыбоздук футболду өнүктүрүү, жаштарды сергек жашоого умтулууга тарбиялоо багытындагы футболду өнүктүрүүнүн улуттук программасына кол койгонмун. Бул чечимдердин аркасында өлкөбүздө спорт, өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр, стадиондорду, футболдук оюн талааларын, спорттук базаларды кайрадан калыбына келтирүү жана аларды куруу боюнча масштабтуу иштер жүрүп жатканына жалпыңыздар өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Мунун баары өлкөбүздүн өнүгүү жолуна түшкөндүгүн, жарандарыбыз үчүн спорт менен машыгууга жеткиликтүү шарттар түзүлүп жаткандыгын айгинелейт. Жалпы мамлекеттин, Кыргыз футбол биримдигинин жана демөөрчүлөрдүн көмөгү менен өлкөбүздүн булуң бурчундагы 17 стадионду калыбына келтирүү иштери башталып, жалпысы 5 миллиард 400 миллион сомдон ашуун акча каражат жумшалды. Алардын ичинен 10 стадион 2024 жылы ишке берилсе, калганын
Каракол, Өзгөн, Токтогул, Кара Суу жана Бишкек шаарларындагы стадиондорду жакынкы мезгилдерде тапшырабыз. 2025 жылы дагы 15 стадиондо куруу, калыбына келтирүү иштери башталып, анын ичинде облустук борборлор болуп эсептелген Баткен, Нарын, Талас жана Токмок шаарларындагы ири стадиондор салынат. Азыркы учурда Ордо калабызда 51 000 адамды сыйдыра турган Орто Азиядагы эң ири Бишкек арена стадиону салынууда. Анын курулушу эмдиги жылы бүтүп, эгемендик күнүнө тапшырабыз деп мерчендеп турабыз. Кудай буйрса, келечекте эң жогорку деңгээлдеги эл аралык оюндар менен мелдештерди мекенибизде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мына биз жакында эле Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан коңшу мамлекеттер менен биргеликте 2031 жылы өтө турган футбол боюнча Азия кубогунун оюндарын кабыл алууга арызды Азия футбол конфедерациясына жөнөттүк. Өлкөбүздө футболду колдоо өз натыйжасын берип, Кыргызстан 2027 жылы Сауд Аравиясында өтө турган Азия кубогуна жолдомо утуп алды. Ошону менен бирге курама командабыз 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына катышуу үчүн каражанын карч уруп күрөшүүдө. Мындай көрсөткүчтөр биздин курама командабыз бийик деңгээлде ойной ала тургандыгын далилдеп, келечектен көптү үмүттөндүрүп турушат. Дагы бир мисал айта кетейин. Мындан бир ай мурда биздин футболчуларыбыз 2 жолку Азия чемпиону болгон Катар мамлекетинин курама командасы менен тең ата беттешип, 3-1 эсеби менен жеңишке жеткенин өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Буюрса, клубтук футболдун деңгээли улам барган сайын көтөрүлүүдө. Өткөн жылы Премьер Лига деп аталган жогорку чемпионатка 10 футбол клубу катышса, быйыл футбол клубтарынын саны 14кө жетти. Командалардын санынын өсүшү сөзсүз түрдө оюндун дагы, оюнчулардын дагы сапатынын жогорулашына таасир этет. Салтанаттуу иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бүгүн биз бул кубанычтуу окуя менен катар жогоруда аталган жергиликтүү талант командасы менен Бишкектин легендарлуу Алга командасынын кызыктуу беттешине күбө болобуз. Жаңы стадиондун бет ачарында жандуу, жагымдуу, бүйүр кызытка мыкты оюн болот деп бекем ишенемин. Сөзүмдүн соңунда бул стадион жаңы чемпиондордун ысымдары жаңырып, күйөрмандарга жүрөктү элжиреткен чыныгы эмоцияларды тартуулаган командалардын оюндарына толсун деп тилек кылалы. Жаңы стадион сиздерге, жалпы журтка, өлкөбүздүн жаркын келечегине кызмат кыла берсин. Достук аренабыздын жолу байсалдуу болсун. Барыңыздарды Сары Өзөн чүйдүн тоо таянган айыл тургундарын бүгүнкү жакшы саамалык менен дагы бир ирет куттуктаймын. Стадионубуз кут болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.